Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бишкекте жарандан $4000 талап кылган тергөөчү менен прокурордун жардамчысы кармалды. Бишкекте опузалап акча талап кылган укук коргоо органдарынын кызмат адамдары кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 июнда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой 7 июнда мыйзамсыз иш-аракеттерге бөгөт коюлду. Тактап айтканда Ленин райондук милициясынын улук тергөөчүсү Ленин райондук прокурорунун жардамчысы менен сүйлөшүп алып, кылмыш иши боюнча маселени оң чечкендиги үчүн жарандан $4000 өлчөмүндө акча каражатын опузалап алган. Белгиленгендей тергөөчү аталган сумманы прокурордун жардамчысына өткөрүп берип, андан кийин экөө тең ыкчам кызматтар тарабынан дароо кармалды. Өлкөдө Ташиевдин тапшырмасы менен нелегал 2025 атайын операция башталды. Бүгүн 11 июндан тартып өлкөдө улуттук коопсуздук органдары тарабынан нелегал 2025 атайын операциясы башталды. Атайын кызматтын берген маалыматы боюнча УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын алкагында миграциялык мыйзамдарды бузуу менен өзүнүн укуктук абалын легалдаштырбай жүргөн мыйзамсыз чет өлкөлүк жарандар аныкталды. Алар Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматтын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. УКМК иш берүүчүлөрдү жана чакырган тараптарды мыйзам бузган чет элдиктерди өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө багытталган чараларды көрүүгө чакырат. Айта кетсек, буга чейин атайын кызматтын жетекчиси күч түзүмдөрүнө жыйын өтүп, мыйзамсыз миграцияга каршы иш алып баруу талабын койгон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Өзбекстан Орусияга мигранттардын укугу бузулууда деп нота жөнөттү. Ташкент Москвадагы мигранттарга карата күч түзүмдөрүнүн зомбулугу боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазышты. Маалым болгондой, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Москвада өткөн рейд учурунда күч түзүмдөрүнүн эмгек мигранттарына карата жасаган уртокмок, кемсинтүү, ар намысын тебелөө фактыларына тынчсыздануусун билдирди. Өзбекстан тарапындай көрүнүштөр эки өлкөнүн достук мамилелерине толугу менен келбес деген муну алдын алуу үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керектигин белгиледи. Орусиянын тиешелүү мекемелерин Өзбекстандын жарандарына урмасы менен мамиле кылууга жана алардын ар намысын тебелөөгө чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстан тарапы окуя боюнча маалымат берүүнү жана күч түзүмдөрүнүн аракеттерине укуктук баа берүүнү суранды. Эске салсак, 10 июнда Москванын Строгино районундагы коргоо министрлигине караштуу объектте жайгашкан эмгек мигранттардын жатаканасына күч органдары катаал рейд жүргүзгөнү боюнча видео тараган. Күбөлөрдүн айтымында күч кызматкерлери мигранттарды бөлмөлөрдөн күч менен чыгарган жана аларга карата кемсинтүү сөздөрүн айтышкан. Натыйжада документтеринде көйгөйү бар 5-6 адам кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Жапаров 2030 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитти.
Президент Садыр Жапаров 2030 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитти. Бул тууралуу бүгүн 11-июнда президенттин маалымат кызматынан билдиришти. 2030 жылга чейин жаңы өнүгүү багыты мамлекеттин атааңдаштык айырмачылыктарына, дүйнөлүк трендтерге жана улуттук артыкчылыктарга терең талдоо жүргүзүлүүгө негизделген. Анда социалдык саясатка, жашоо деңгээлин жогорулатууга, билим берүүнү өнүктүрүүгө, саламаттыкты сактоого жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой эле өлкөнүн эл аралык рыноктарга интеграцияланышына, ишкерликти колдоонун туруктуу механизмдерин түзүүгө, санариптик трансформацияга, финансы секторун бекемдөөгө жана аймактарды тең өнүктүрүүгө чоң маани берилген. Программада руханий адеп ахлактык өнүгүү, мамлекеттик башкаруу жана укуктук системанын реформасы, активдүү тышкы саясат, улуттук коопсуздук жана климаттык өзгөрүүлөргө туруктуулукту камсыз кылуу боюнча артыкчылыктар камтылып, жалпы 4 артыкчылыктуу өнүгүү вектору аныкталган. Алар ички ресурстарды жана тышкы факторлорду терең талдоонун негизинде түзүлгөн. Биринчи вектор — индустриялаштыруу. Анын максаты кластердик ыкманы пайдалануу жана келечекте кошумча наркы жогору продукцияны экспорттоого басым жасоо менен заманбап диверсификацияланган өнөр жай базасын түзүү болуп саналат. Кыргызстанда региондук өнөр жай чынжырчасында татыктуу орунду ээлөө үчүн ресурстар жана эмгектик потенциал бар. Экинчи вектор — региондук хаб. Кыргызстан Кытай ээпке мүчө мамлекеттердин Борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы геостратегиялык абалы, негизги транзиттик аянтча жана логистикалык түйүн болууга уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Дүйнөлүк соодадагы тез трансформациялар, электрондук коммерциянын ролунун күчөшү, жеткилүү маршруттардын диверсификациялоо өлкөнүн мындай позицияны ээлөө актуалдуулугун күчөтөт. Үчүнчү вектор — айыл чарба жана туризм. Өлкө жогорку кайра иштетүү деңгээли жана кошумча наркы менен органикалык, экологиялык таза айыл чарба продукциясын өндүрүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жаратылыш ландшафты жана маданий мурас менен айкалышта бул туруктуу туризмди жана айыл чарбасынын жогорку кирешелүү моделин түзүүгө жол ачат. Төртүнчү вектор — жашыл энергетика. Бай гидроэнергетикалык потенциал жана кайра жаралуучу ресурстардын болушу мамлекетке өзүнүн энергетикалык коопсуздугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылууга, ал эми келечекте жашыл энергияны экспорттоочу жана жашыл инвестициялар үчүн платформа ролуна талапкер болууга мүмкүндүк берет. Бул климаттык чакырыктарга да, экономиканы декарбонизациялоо боюнча дүйнөлүк трендке да жооп берет. Казакстанда аялдардын чүмкөнүп кийинүүсүнө тыюу салуу маселеси парламентте көтөрүлдү. Казакстандын парламенти укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө мыйзамга коомдук жайларда бетти жашырган кийимдерди кийүүгө тыюу салган өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карады. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Маалымдалгандай, сенатор Наурызбай Бадамов бул демилге адамды таанууну кыйындаткан кийим-кечилерди колдонуу менен жасалган укук бузуулардын алдын алууга багытталганын түшүндүрдү. Руксат 5 шартта берилет. Медициналык себептер боюнча кызматтык же эмгек милдеттерин аткарууда, граждандык коргонуу максатында жагымсыз аба ырайынын шарттарында спорттук жана маданий иш-чараларга катышканда. Белгиленгендей, айымдардын жүзүн жашырган кийим маселеси буга чейин 2025 жылдын март айында өткөн улуттук курултайдын 4-жыйынында көтөрүлгөн. Андан соң президент Касым-Жомарт Токаев бетти жаап турган кара кийимдерди кийгенден көрө улуттук стилдеги кийимдерди кийген жакшы экенин белгилеген. Айта кетсек, Кыргызстанда 2025 жылдын январынан баштап коомдук жайларда жүздү жаап кийинүүгө тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Ош облусунда ок атуучу куралды колдонуу эрежелерин бузгандарга 477 миң айып салынды. Ош облусунда арсенал ыкчам алдын алуу иш-чарасы учурунда 6 курал алынды. Бул тууралуу бүгүн 11-июнда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, атайын иш-чаранын жүрүшүндө 1250 мергенчиликти сүйүүчүлөр, 60 газ жарат келтирүүчү куралы бар жарандар жана 2 сыйлыкка
берилген куралдын ээси текшерилди. Ок атуучу куралды сактоо жана кайра каттоо эрежелерин бузгандыгы үчүн 32 жаранга протоколдор түзүлүп, 477 миң сом айып пул салынды. Мыйзамсыз иш аракеттерди аныктоо максатында 624 автоунаа, 3466 үй ээлери, 15 соода сатык базарлар, 2 мейманкана, 9 көңүл ачуучу жайлар текшерилди. Анын алкагында 6 даана ок атуучу курал мыйзамсыз сакталгандыгы үчүн алынды деп айтылат маалыматта.